Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда саясаттын сасык оюндары кайра башталды. Жакында шайлоо болот жогорку кеңеште. Аны бардыгыбыз билебиз. Ал жакка эң кызыгы баягы Мадумаровду жактап, Мадумаровду мактап, аны агай деп жүргөн Орозайым деген кызыбызды бардыгыбыз жакшы билебиз. Ошол Орозайым кызыбыз дагы депутаттыкка аттанып жатат. Туугандар, бул жерде эң түшүнбөй жатканыбыз, Орозайым мурунку ошол Мадумаров менен жүргөндө Мадумаровдун жакын адамы болуп жүргөн кезде дагы депутатка коюп өткөн болчу. Бирок аны азыркы бийликтегилер бул окууну бүткөнү жалган экен, окуган эмес экен деп туруп мандатын алып коюшкан. Бирок ошол Орозайым кийинчерээк Мадумаровдон баш тартып, ал азыркы бийликтен ырдай баштады. Алардан кандай кылып ал жакка өттү, акчасын алды, эмне кылды, ал түшүнүксүз, кандай сүйлөштү алар. Бирок Мадумаровду кайра алды жамандап, бул көрсө мен ойлогондой адам эмес экен, бизди алдап эле жүргөн экен, өзүн эле ойлой берген адам экен деген сыяктуу кылып аны жамандап, анан кайра азыркы бийликтегилерди көрсө булар сонун адамдар турбайбы деген сыяктуу кылып мактап чыкты. Буга мындай такыр түшүнүш кыйын да, анткени андан мурун эле Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жамандап жүргөн. Булар Кыргызстанды жок кылып жатат, андай мындай деген сыяктуу кылып, иши кылып өтө жаман сөздөр менен жамандап жүрүп, кийин кайра ошондой болуп Мадумаровду сатып туруп буларга келди да. Эми ушундай адамдар Кыргызстанга депутат болсо бир нерсени жыргатабы деген ойлор бар да, туугандар. Анткени бул эки жүздүүлүк деп коет. Баягы мындайча айтканда Мадумаровдун жакын адамы бул Мадумаровду сатып жиберген да. Ошондой адамдар, билбейм, ал Кыргызстанды жыргатабы. Албетте ушул жөнүндө дагы оюңуздарды жазыңыздар, туугандар. Эми албетте Орозайым жаш кыз, мындай жашоодо көп нерсени көрө элек. Бирок ошентсе дагы, туугандар, бул уят го деп ойлойм. Ал депутаттыкка койбой деле койсо болмок экен. Азыр ошол Сереп ТВны, мурунку Супер инфону беришкен. Азыркы, мындайча айтканда азыркы бийликтегилер беришкен да, азыр ошонун кожоюну болуп калган Орозайым Нарматова. Ошол жакта деле акча, көп акчалар кирет, ал жакта реклама жана башка. Ошол жакта эле жумушун кылып, саясатка аралашпай эле жүрсө болмок экен. Биздин оюбузча өзү уялып деле. Себеби адамдардын көбү ал жөнүндө, билбейм, ою анча деле жакшы эмес. Анткени мурун бир Мадумаров тарап болуп, эми кайра Садыр Жапаровдор тарап болуп, ушундай жүргөн адамга албетте элдин ишеними эң төмөн. Дагы бир нерсе бар бул жерде, туугандар. Эгер Орозайым кайра депутаттыкка өтүп калган болсо, азыр ошол азыркы бийлик аны кабыл алып парламентте отурган болсо, азыркы бийликке дагы бир шектер жаралат. Анткени ал Мадумаровдун адамы болуп жүргөндө окуганы жалган болуп, анын мандатын алып коюшкан. Азыр болсо алар тарап болгондо эми биз тарап, эмне болсо ошол болсун деп туруп аны депутат кылып отургузуп койсо, элдердин азыркы бийликке ишеничи дагы жоголот, туугандар. Ал жөнүндө азыркы бийлик ойлонуп жатабы, билбеймин. Булар мисалы үчүн ошолордун батасын алып туруп анан депутатка коюп атат да, ишенип өтөбүз депчи. Ошондуктан азыркы бийликте отурган адамдар дагы ушул жөнүндө ойлонуп коюш керек, туугандар. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди албетте жазыңыздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.